Assalamu alaikum ustaz. Вақия, Ясин, Әл-Каф сүрелерін берекет, қасиет айта кетесіз бе? Берекет, қасиетін айта кетесіз бе? Оқығанға, амал қылғанға. Рахмат. Машалла. Вақия сүресі? Вақия сүресі. Қайсы үйде оқылса, иншалла, ал үйге ашаршылық келбейді деген. Қажет бітеді деген. Ошон үчүн көбүнчө аял кишилер көбүнчө үйдө болот да, аларга айтып коюш керек. Вақияны таштабай окушсун. Экинчиси Ясин сүрөсү пайгамбарыбыз айткан Кур'андын жүрөгү деген. Ар бир нерсенин жүрөгү бар, Кур'андын жүрөгү Ясин дейт. Ясинди баштан аягына чейин окусаңыз, Кур'анды 10 жолу хатым кылган соон аласыз деген. Каф сүрөсү болсо, маша Алла, кимде ким Каф сүрөсүнүн баштан 10 аят окуса, Даджалдын фитнасынан, жамандыгынан сак болот деген. Кээ бир риваятта аягынан 10 аят окуса деген. Бул Муслим шарифте келет. Каф сүрөсүнүн баштан аягына чейин окуп жүрсөңүз, эртеге кыямат күнү нур болот. Кайсыл жерде отурасыз азыр? Махмуд Кашкаридеби? Бишкек шаарында. Ушудан Меккеге чейин нур болот деген. Кайерге чейин нур болот? Меккеге чейин. Намазды бир окуп, бир окубай жатам, үйрөнүп алып кетиш үчүн кыйын болуп жатат. Өзүм 18 жаштамын, кантип намазды тургуза алам? Намаз Алладан корккон кишиге кыйын эмес дейт. Ва иннаха лакабиратун илля алал хашиин. Намаз кичине бир оор салмактуу бул. Бирок Алла Тааладан корккондорго эч кандай оор кыйын эмес. Ошон үчүн кээде азыр иншалла неме болуп кыйын болуп жаткан болсо, сизчи Алладан дуа кылыңыз биринчиден. Экинчиден намаздын пайдаларын окуңуз. Намаз окусаңыз Алла Таала эмне берет сизге? Ошо пайдалар алдыда болсо, адамга окуу жеңил болот. Анан алхамдулилла Алладан коркуп, өлүмдү эстеп турса, эртеге карап туруңуз, бардыгы сизден качканда пайгамбарыбыз келет. Эч кимге сооп бербей калганда Алладан сиз үчүн шафаатты сураган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошондуктан бардыгын жакшы көрөйлү, бирок пайгамбарыбыздын сүйүүсү жогору болсун. Пайгамбарыбызды жакшы көргөн киши иншалла пайгамбарыбыз менен бирге болот. Пайгамбарыбыз айткан: "Ал-мар'у ма'ман ахаб." Адам баласы кимди жакшы көрсө, ошо менен бирге болот деген. Бул Аллаху акбар, ушундай касиеттүү хадис, ушундай улуу хадис. Бул хадисти сахабалар укканда андан майрам, андан кубанычтуу күн болгон эмес аларгачы. Иман келтиргенден кийин эле эң кубанычтуу, эң майрамдуу маанайдагы эң кубанычтуу күн сахабаларга пайгамбарыбыздын берекелүү тилинен ушу сөздү укканда болгон. Анткени сахабалар баарын жакшы көрөдү. Болду деди, биз пайгамбарыбызды жакшы көрөбүз, значит пайгамбарыбыз менен бейиште биргебиз деди. Все, вопрос решен деди. Аял зына кылса эмне кылса болот? Астагфирулла. Бул тоба кылсын. Бул ушундай жаман иштен, ыплас иштен, Курандын айтуусунда ыплас иштен, абийирсиз иш бул. Өтө жаман иш. Тоба кылсын деди. Экинчи ага жакындабасын. Куран аяттары жазылган кагаздарды мечиттин жанында, магазиндерде сатылат. Ошол кагазды сууга салып ичип, жана чайкап дарыланса болобу? Мейли, болот. Кээ бир уламаларыбыз мындай айтканы, эң жакшысы сууга дем салып ичсе жакшы. Сууга Куран-ы Каримдин аяттарынын немелери бар го, бу таасири тиет да. Анан кээ бирлер ушундай аяттарын жазып, сыясы чыга турган деп, андай кылса да болот. Окуучу отурган бирөөсү устаз дептир. Курмандыкта биринчи эмнени сойсом болот деп. Сурайсыңарбы? Устаз айтыптыр: балам, биринчи гыйбат ушакты курмандык кыл дептир. Нени? Гыйбат кылба бирөөдү. Бирөөдү ушакта ошону курмандык кыл дептир. Анан эмне кылайын десем, экинчи курмандыгын көрө албастыкты, кызганууду курмандык кыл дептир. Үчүнчү эмне курмандык кылайын десе, жаман сайттага киргениңди токтот. Ошону курмандык кыл. Үчүнчү эмне курмандык кылайын? Чочун беген аялдарга караганыңды курмандык кыл. Төртүнчү, жаман досторго жанашууду курмандык кыл. Төртүнчү, жаман кылык жоруңду жалгыз калган кезде жасай турган жаман кылык жоруңду курмандык кыл. Бешинчиси, аялыңа, бала чагаңа кылган зулумуңду курмандык кыл. Кошунанын акын жегенди курмандык кыл. Кыянат кылып бирөөдүн тыйын тыпырын жегенди курмандык кыл. Таразыны алдаганыңды, табарыңды алдап сатканыңды курмандык кыл. Эгер жогорудагы нерселерди айтпа кылбасаң,
Бука соесунбу, төө соесунбу, кочкор курмандык кыласың, бекер бар. Биринчи эмнени курмандык кылат экенбиз? Урматтуу мусулман бир тууган, жамандан алыс болобуз. Жакшыга жанашабыз, жамандан адашабыз. Жаман кылык жоруктарыбызды курмандык кылабыз. Гыйбаттарды, ушактарды. Жалгыз калган кезде баягы кечки жаман сыр адатың бар го, адатыңды курмандык кыл. Жаман досторду курмандык кыл. Картежникни курмандык кыл. Кумарбаздыгыңды курмандык кыл.